Негизи биздин кыргыздын айымдары арабтын кийимдерин көп туурап кийип атабыз. Маршруткаларга түшсө жерин баары шыпырып кетет. Мен дагы бир суроо берейин сизге. Мен азыр билбейм, сиз кандай кийимде. Сиз азыр кимдин кийимин туурап кийип турган эжесиз? Мен деген кыргыздын эле жакшынакай эле кийимдер, жең узун жакшынакай эле. Мен өзүм намаз окуйм. Бирок момундай аябай чүмкөнүп хиджаб деген сөз бул каяктан келген сөз? Бизде элетек бар, жакшынакай жоолуктарыбыз бар. Сиз намаз окуйм дедиңиз, Рахмат. Биз чоң ыраазылык билдиребиз. Негизи азыр Жамал таарынмай жок, бул коомдун ою ушундай. Туура. Коом бардыгы ушундай ойлойт. Бул хиджаб деген эмне бул? Эмнени чүмкөнүп кийип алган? Жылаңач жүрсөң эч нерсе дебейт. Эч нерсе дебейт. Киндике шамал өттө эчтеке дебейт. Кыздар төрөбөйт эчтеке дебейт. Муну эмне кийип алдың сен? Муну арабтыгын эмне кийип алдың? Дейт. Шариаттын буйруктары. Эми шариаттын буйругун ким аткарат? Иманы толук адам аткарат. Албетте, ишенген инсан аткарат. Жана телефондогу эжеке айтты, хиджаб, эмнени айтып атасыңар хиджаб деп. Эмне бул хиджаб? Хиджаб бул эми арабча бир сөз, аталышы. Бул бир нерсени оронуу, жабынуу деген маанайга келет, бир нерсени тосук деп айтылат. Динибиздеги Алла Тааланын буйругу мусулман аялдарга балагатка жеткенден кийин өздөрүнүн башка намахрам деп коет, өзүнө башка бейтаныш инсандар үчүн көрсөтпөйүшү керек болгон жерлерин жаап жүрүүсү. Мындай айтканда, жолу коронуусу, узун көйнөктөрдү кийип жүрүүсү. Уят жерлерин жаап жүрүүсү. Бул намысы. Ушул шариаттагы буйрук. Бул буйрук Алла Тааладан. Муну аткарбаса? Муну аткарбаса инсан күнөөкөр болот. Демек бул аткарылышы керек. Аткарылышы керек болот. Мисалы үчүн намазды окубай койгонсо кандай эле күнөөкөр болгондой эле, мисал деп атам. Же болбосо дагы башка Алла Тааланын буйруктарын аткарбай койгон болсо, адам баласы бул дүйнөдө дагы анын берекетин көрбөйт. Тиги дүйнөдө дагы Алла Тааланын азабына кабылат деген буйруктар болуп аткан болсо, бул кандай бир деңгээлде, демек ошондой деңгээлде эле мусулман аялдарга дагы Алла Тааланын буйруктары бар бир адам баласы үчүн дагы тиешелүү нерсе. Бирок ишеним маселеси бар бул жерде. Ишеним маселеси канчалык деңгээлде жүрөгүнө кабыл алды ошол инсандар. Эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы биринчи эле келген учурда эле Меккеге келгенде динди таратып баштаганда эле келип эле Алла Таалага болгон иманды биринчи 13 жыл бою таратты. Ишенимди. Ишеним толук болмойын адам баласы шариаттын өкүмдөрүн аткарышы, аткарып эле жыргатпайт. Жыргатпайт.